Назарыңыздарда күн жыйынтыгы, маанилүү жаңылыктар, элдик кабарлар жана болгон окуялар менен бүгүн 24 кабарлар топтому. Ак кеме студиясында сиздер менен мен Айданик Момунбекова. Саламатсыздарбы? 30 июндан тарта Москва-Бишкек авиабилеттери сатыла баштайт. Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү жума маарек болсун. Жакшы кабар. 30 июндан тарта Москва-Бишкек боюнча авиа каттамдарга билеттер сатылууда. Assalamu alaikum урматтуу достор. Мына жума бүтүп кайттык. Жума окуган намазыңар кабыл болсун, Аллахым кабыл кылсын. Дагы бир айта кетейин. Билеттер боюнча өтө талкуу кызуу болуптур. Комментарийлерди көбүн окудум. Жалган айтып жатат, анан мындай деген комментарийлер өтө көп экен. Дагы бир жолу айтып коеюн. Билеттер сатылып атат. Авиа билеттер сатылууда Москва-Бишкекке. Анан билеттер сатылат деген сөз бул границалар ачылыптыр, самолеттер учуп атат экен деген сөз айтылган жок ал жерде. Билеттер сатылып атат. Демек авиа билеттер сатылса, балким ошол күндөрү самолеттер учат. Эгерде ошол рейстер жылбаса, ошол күнү учат. Москва шаарында нөшөрлөгөн жамгыр менен кошо мөндүр жаады. Көпчүлүк жерлерин суу каптады. Жайдын күнү жааган жамгыр Москва шаары үчүн кадимки көрүнүш катары бааланат. Туугандар, Москвада ушундай мөндүр жаап атат. Көрдүңөр да мөндүрдүн чоңдугун. Центрде, Москванын центринде жаап атат. Машиналар майнектен сүндүрүлөт. Ынтымак Турпанов, салам алейкум. Но бuyakta центрде ушундай жамгыр жаады го, карагылачы. Машинанын баллондорун көмүп калды. Бүгүн 19 июнда өлкөгө Египеттен кыргыз жарандары учуп келишти. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматына маалымдашты. Маалыматка ылайык казак тараптын кызматташуусу менен өлкөгө 47 жаран алынып келинди. Биздин жарандар чартердик каттам менен келишти. Алар Каир шаарынан алгач Алматынын аба майданына конушуп, андан ары атайын дайындалган транспорт менен Бишкек шаарына жеткирилди. Келгендердин арасында 26 студент бар. Калган 21 жаран туристтик жана башка максатта кетип, мекенине кайта албай калгандар. Аталган каттам менен келген бардык жүргүнчүлөр обсервацияга алынып, медициналык байкоодо болушат. Бишкекке Индиядан, Кыргызстандын 10 жараны келди. Бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга жайгаштырылат. Индия тараптын өтүнүшүнө ылайык Вандеп Бхарат Миши Индия өкмөтүнүн атайын программасынын алкагында чет өлкөдө жүргөн Индиянын жарандарын кайтаруу боюнча 2020 жылдын 16 июнунан 28 июнуна чейин Индия тарап Air India жана Кападжет авиакомпаниясынын кезектеги чартердик каттамдары аркылуу Индиянын жарандарын мекенине кайтарууну пландап жатат. Бишкекке Якутиядан Кыргызстандын 170 жараны келди. 19 июнда Манас эл аралык аэропорту Якутия авиакомпаниясынын Якутия-Бишкек маршруту боюнча чартердик каттамын тосуп алды. Россиянын аталган аймагында жашаган Кыргыз Республикасынын 170 жараны мекенине кайтып келди. Жүргүнчүлөрдүн тизмесине Якут жогорку окуу жайларында окуп жаткан студенттер, Кыргызстандын жарандары, кош бойлуу аялдар жана балдар, ошондой эле оор илдети бар мекенине кайтууга муктаж болгон адамдар киргизилген. Бардык учуп келгендер тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн бекитилген тартипте обсервацияга алынат. Казакстандын өкмөтү 20-21 июн күндөрү коронавируска байланыштуу кырдаалдын начарлашынан улам бир катар шаарларда карантиндик чектөөлөрдү күчөтөт. Бул тууралуу коронавирус инфекциясынын өлкөдө жайылышын алдын алуу боюнча ведомстволор аралык комиссиянын конференциялык жыйынында кабыл алынганын жергиликтүү басылмалар жазышууда.
Маалыматка ылайык, өлкөдө эпидемиологиялык кырдаалдын курчушунан жана Казакстандын бир катар аймактарында коронавирус инфекциясынын көбөйүшүн эске алуу менен комиссия дем алыш күндөрү тагыраагы 20-21 июнда кошумча чектөө чараларын киргизүүнү чечти. Мындан улам Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар жана Экибастуз шаарларында чектөө чаралары күчөтүлөт. UFC чемпиону орусиялык Хабиб Нурмагомедов машыктыруучусу жана атасы Абдулманап Нурмагомедов коронавирус инфекциясынан айыкты. Бул тууралуу мушкердин машыктыруучусу Хавьер Мендес орусиялык басылмаларга билдирген. 3 күн мурун Хабиб атасынын абалы жакшырып жаткандыгы жөнүндө билдирүү калтырган. Андан кийин биздин бир жакын адамыбыз Абдулманап Нурмагомедов коронавирустан айыкканын айтты. Мен бул жаңылыкты укканда көзүмө жаш келди, дейт Мендес. Эске салсак, 26 апрелде Абдулманап Нурмагомедов пневмонияга шектелип ооруканага түшкөн. Анын абалы оор бойдон калып жатканы кабарланган. Өз кезегинде Орусиянын президенти Владимир Путин Хабибке атасынын дарылануусу мыкты деңгээлде болорун убада кылган. Маскасыз түшкөн Кыргыз өкмөтүнүн топтому элчиликте калтуу талкуу жаратты. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо босогосун 9%дан 7%га түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун 3-окууда жактырды. Аталган мыйзамды 98 депутат колдоп, макул деген добушун берди. Эми бул документти президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алып, кол койгондон кийин күчүнө кирет. Мыйзам долбоорун Талант Мамытов, Өмүрбек Бакиров, Азиз Турсунбаев, Кубанычбек Нурматов башында турган 21 депутат демилгелеген. Деген менен дал ушундай эле мыйзам долбоорун буга чейин депутаттар Мирлан Женчороев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев демилгелеп, босогону 5%га түшүрүүнү сунушташкан. Ал мыйзам долбоору азырынча карала элек. Быйылкы жылдын 17 июнуна карата бюджетти колдоого Эл аралык валюта фондунан Азия өнүктүрүү банкынан жалпысынан 291 миллион доллардан ашуун каражат алынды. Бул тууралуу Финансы министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ушул тапта Азия өнүктүрүү банкын 2020 жылы Кыргыз Республикасын колдоо үчүн иш-аракеттер саясатынын негизинде максаттуу насыялоо же башка насыялоо аркылуу кошумча каржылоо тууралуу маселени карап жатат. Андан тышкары Азия өнүктүрүү банкы 20 миллион доллар саламаттыкты сактоо үчүн пандемиянын кесепеттерин азайтуу боюнча өлкөнүн потенциалын жакшыртуу үчүн көмөк көрсөтүү максатында чукул долбоордук жардам түрүндө сарптанмай болууда. Өзбекстандын Борбору Ташкент шаарынын ички иштер башкармалыгынын сайтында укук коргоо кызматкеринин сүрөтү жарыяланган. Анда кызматкердин медициналык бет кабы Photoshop аркылуу жасалганын байкаса болот. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, сүрөттө көрүнүп тургандай, күзгүгө чалган кызматкер карыянын үйүндө бет капсыз жүргөн. Ал үйгө азык-түлүк жардамын алып келгени белгилүү болду. Интернет колдонуучулары анын бет кабы Photoshop менен жасалганын сынга алышкан жана Photoshop менен жасалган дагы ондогон сүрөттөрдү көрсөтүшкөн. Кийинчерээк ички иштер башкармалыгы бул сүрөттү өзүнүн сайтынан өчүрүп салган. Birlikte aytınız mı aytın? Ne mi aytın? Birlikte var mı aytınız mı aytın? Keyin kezdе басқан çare kılan da var. Ben aytım var dedi, jelek var, elçilikке var kılan. Fikir oçaktı da, ben kayıp çıkan adamlarla birlikte. Ece, sizde qanday problema aytып koysanız? Толтура апам өлүп, каза болуп Кыргызстанга кете албай атабыз. Олар чечпейт эч экен. Жээнбек какта жүрөт? Жээнбек ненеси өлөбү же өлбөйбү? Дагы кимде кандай проблемалар бар эле жанагы? Казыр көпчүлүгүнүнкү, Көпчүлүктөн эмне? Эн атасы өлгөн. Эн жакта жүрөт, ай күйөөм өлдү деп ыйлап атышат, Могу жерде бир ай зайлан жазып тур. Эмне? Жээнбек бошотсун ордун андай болсо. Эмеслек айтып берем. Биздерге жана мен айттым, ондай кылгыла, ондай кылсаңар. айтыңыз. Эми
жалгыз эле эжеке алтына сиздики бирдеме болсо жүржөм буякта андайлар көп болуп атпайбы эже түшүнүп атасызбы? А сиз мени сөйлөп урушуп атасыз. А сиз эле жалгыз эмес, анда бизди урушуп кеткендер көп болуп атат, түшүнүп эжеке, мен жана бияктан патронго жакшы түшүндүрүп бердим мен сизге. Түшүндүрдүм, бар бияка барсак аш келсек ашпай кой. 30 кишини айтам. Эже, биякта Бизге колдоо көргөзүп, каналга катталып коюңуз. Алдын ала ыраазычылык билдирип, сиздер менен мен Айданек Момунбекова болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.